Бүгін сөзсіз ракета жіберештің қажеті болбай қалды. Мамлекетті жоқ қылыш үшін. Маалыматтық соғыш бірінші планға шықты. Кибератака деп атады. Біздің Қырғызстанда иштеп атқан электрондық сайттардың бүтүндөй бары біздің мамлекеттің қызықшылығына жооп бербейби. Эмне үчүн башка мамлекеттер өзүнө өзү сыйлаган өлкөлөр өз мамлекетине қызықшылығына жооп бербеген сайттарды мына көрдүңүздөр. Дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан эл аралык агентстволорду жаап салганга чейин барды. RT Россия телеканалын Америкада кече жакында Германия бүтүндөй жапты. Ага кошумча Тышкы иштер министрлиги ушундай сунуш киргизди. Deutsche Welle деген дүйнөлүк агенттик бар. Массалык маалымат каражаттары. Россия паритетном основании Deutsche Welle'ни жапты. Эмне максатта жапты? Билесиздер. А биз эмнеге жайлоого айланып калдык биз? Биздин чек аралаштагы Баткен областын карап көрүңүздөр. Ал жерде кайсы телекомпания көбүрөөк көрсөтөт? Ош, Жалал-Абад областтарын карап көрүңүздөр. Кайсы телекомпания көбүрөөк көрсөтөт? Талас областын караңыздар. Кайсы мамлекеттин телекомпаниялары басымдуулук кылат? Мына массалык маалымат каражаттарынын же маалымат коопсуздугу деген маселе ушул өлкөнү ичинен ыдыратып бөлүү деген маселе. Террористтик жана экстремисттик уюмдардын өкүлдөрү тарабынан интернет тармагынын колдонуучуларынын пикири менен манипуляция жасоо Кыргызстанда гүлдөп кетти. А биз болбогон бир кичинекей нерсени ортого таштап коюп, ырылдашып бири-бирибиз менен айтышып аткан мезгилде дүйнөлүк глобализация саясатында чоң өзгөрүүлөр кетип атат туугандар. Биз Кыргыз Республикасында демократиялык өлкөбүз деп өлүм жазасына каршы чыгып, өлүм жазасын алып салганбыз, аны балчайтып конституцияга дагы киргизип алганбыз. Демократиянын бешиги болгон Американы карап көрүңүздөр, канча штатта өлүм жазасы бар. Илгери террорист деп, же өзгөчө рецидивист деп, же өзгөчө коомго коркунуч туудурган гана инсандарды акырын барып маски шоу кылып кармап кетчилер. Азыр биздин журналисттер да ошондой кылып кармап кетип атпайбы? Саясатчылар да ошондой кылып кармап кетип атпайбы? Жөнөкөй карапайым жарандар да ошондой кылып кармап кетип атпайбы? Баарыңыздарга белгилүү болгондой, өткөндө биз январь айынын аягында Кыргыз Республикасындагы адам укуктарынын абалы жана маалыматтык саясат, маалымат коопсуздугу жөнүндө маселе көтөрүп, парламентте ушул Жогорку Кеңештин залында каралса, тийиштүү болгон чечимдерди кабыл алсак деген сунушту киргизгенбиз. Жогорку Кеңеш колдоого алып, күн тартибине киргизилип, буюрса эртең төгөрөк столдун алдында турабыз. Төгөрөк стол болот. Биздин негизги максатыбыз эмне болуп турат? Азыр могул жерде талкуу кылгандай адам укуктары. Адам укуктарын ар ким ар кандайча түшүнөт. Мыйзам деген бул чектөө эле эмес, урматтуу кесиптештер. Мыйзам деген бул укук берүү талаасы дагы. Биз мыйзам дегенде мыйзам менен чектеп атабыз деп атабыз, бирок укук берүү тараптарын эмнегедир көздүн бир бурчунда калтырып кетип атабыз. Кыргыз Республикасынын конституциясы, күчүндө турган конституциянын 23-чү беренесинде бүтүндөй адам укуктары жөнүндө кенен кесири талкууланган. Мына азыр эле биз биринчи окуудан деп жактырып берген мыйзамдын долбоору, урматтуу коллегалар, баягы алымча кошумчаларын кандай деңгээлде кабыл алат тийиштүү комитет белгисиз. Биз Кыргыз мамлекетинин жарандары менен бөтөн мамлекеттердин жарандарынын мыйзамдык жана жарандык укуктарын теңдебешибиз керек. Өзүн өзү сыйлаган өлкөлөрдүн баары ушундай позицияда болот. Караңыздар, биз менен өнөктөш болгон өлкөлөрдө өз жарандарына кандай жеңилдиктер бар? Бөтөн жарандарга убактылуу жашап иштеп аткан болсо дагы, алар кандай жеңилдиктер көрсөтүлгөн эмес садагалар. Биз дагы кандай салам болсо ошондой айлык алышыбыз керек деп атам. Азыр биз кабыл алган мыйзамдын ичинде чоң бир алешемдик кетти. Өтө чоң алешемдик кетти. Эмне деген? Мына биздин Кыргыз Республикасында жүрүп, кыргыз эмес жарандар, кыргыз мамлекетинин жарандары эмес, бөтөн мамлекеттин жарандары келип, маалымат айдыңында не деген саясатты жүргүзүп атат? Башыбыз маң болуп калды. Чындык кайсы тарапта экенин билбейбиз. Канча сайттар бар? Канча электрондук басма сөз каражаттары пайда болду? Аларды уюштургандар кимдер? Аларды каржылап аткандар кимдер? Эгерде биз ошонун башчысын таап алган болсок дагы 48 сааттан ашык кармай албайбыз деп атабыз.
демократиянын бешиги болгон Американы карап көргүлө. Канчалаган орус жарандары кармалып турат, жылдап кармалып турат. Караңыздар өзүңүздөр. Biz Кыргыз Республикасында демократиялык өлкөбүз деп өлүм жазасына каршы чыгып, өлүм жазасын алып салганбыз, аны балчайтып конституцияга дагы киргизип алганбыз. Демократиянын бешиги болгон Американы карап көрүңүздөр, канча штатта өлүм жазасы бар. Канча жылдан канча жылга чейин деген бар. 300 жылга чейин, 400 жылга чейин эркинен ажыралтып атат. Демократияны жалгыз биздин башыбызга жазганбы деп атабыз. Биз бири-бирибизди маселени толук иликтебей туруп, бири-бирибиз менен ыркыраштырып койгондун натыйжасында мамлекетибиз жокко айланып баратат садагылар. Ошондон улам болгондо дагы азыр аткаруу бийлиги тарабынан 3 мыйзамды бириктирип, массалык маалымат каражаттары боюнча бир мыйзамды жаратуу боюнча ушундай концепциясы иштелип атыптыр. Ошонун алдында биз бир төгөрөк стол уюштуруп, массалык маалымат каражаттары боюнча кандай болуп атат, адам укугу боюнча кандай болуп атат, чыркыратып мына жерде азыр айттыңар, өкмөттү колдоп коюш, бул баарыбыз жакшы көрөбүз өкмөттү колдоп койгонду. Кимиңиздер айтасыздар? Чыркыратып эч кандай тиешеси жок бир азамат жигиттерди же кыздарды кармап алып, барып үйүн тинтүүгө ким уруксат берди? Үйүн оодарып, бала чакасын көчөгө кугуп чыгып, үйүнүн баарын оодарып, сандыктарынан бери оодарып төккөнгө ким уруксат берди? Кайсы мыйзамда бар садагылар? Айткыла. Биз ушул маселелерге чекитти коюу максатында адам укуктары, бул конституцияда жазылган. Азыр айтып атабыз биз, тийиштүү мыйзамдарды конституцияга дал келтирсек, келтирбесек, мына конституция жакшыбы, жаманбы тикелей иштейт. Түз иштейт. Эгерде ушул конституцияга каршы келген болсо, ал мыйзамдар иштебеш керек дагы, бул конституция иштеш керек. Дүйнөлүк практика ушундай. Анан бир мыйзамга, бир беренесине кичине өзгөртүү киргизип келсе, мыкты экен деп кол чаап, элибизге жеңилдик болот экен деген бул бираз жогорку кеңеш тарабынан туура болбой калат. Мен урматтуу министрдин орун басарына суроо бердим. Абсолюттук жана ажыратылгыс деген сөздү кандай түшүнөсүз деп суроо бердим мен. Абсолюттук деген бул кол тийбестик. Бул бүттү, бекитилген деген сөз. Бизде илгерки депутаттардын иммунитети абсолюттук эле. Кандай абсолюттук эле? Аларга кол тийбестик да бар эле, аларды чакырып алуу укугу да жок эле. Эч кимге берилген эмес эле. Азыр бизде эки тараптан, жогорку кеңештин депутаттары, эки тараптан ушул укуктан ажыратылгансыздар. Биринчиден, эгер фракциядан же топтон чыгып кетсеңиздер, депутаттык мандаттан ажырайсыздар. Бул абсолюттук эмес. Же азыр жакында киргизилет. Ошол ким бир мандаттан шайланган болсо, ошол эл чакыртып алганга укугу бар болот. Бул дагы абсолюттук эмес. Түшүнүп атасыздарбы? Абсолюттук деген сөз эркиндикке берилгенде, аны эч кандай мыйзам менен, эч кандай чектөөгө мүмкүн эмес деген түшүнүк. Ажыратылгыс деген түшүнүк ушундай. Жараткандан берилген эркиндик, аны ажыратылбайт деген сөз. А мына ол өзгөчө кырдаал боюнчакы жагдайда макул могу жерге киргизилип калган 59-чу беренесинде эмнеге? Себеп ушуну кабыл алып атканда коронавирус деген азамат чыга калды дагы, мына ушул Кыргыз конституциясына кирүүгө негиз болуп калды. Кандай болуп? Эгерде дейт, саламаттык сактоо боюнча дейт, адамдардын бейпилдигин камсыз кылуу боюнча чаралар колдонулган учурда мына ушундай чектөөлөр киргизилиши мүмкүн деп койду да. Биз бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек, конституция мыйзамдар бүгүнкү күн менен болбошу керек. Ошондуктан мына өкмөт тарабынан киргизилип аткан 3 мыйзамдын жогорку кеңешке киргенге чейин ушундай бир төгөрөк столду өткөрүшүбүз керек дагы, ар тараптуу коомдук пикирди угуп көрүшүбүз керек деп, жогорку соттун төрагасын чакырдык эртең саат 10го. Конституциялык соттун төрагасын чакырдык, баш прокуратураны чакырдык, өкмөттүн тийиштүү министрликтерди чакырдык, бизден тийиштүү фракцияда жооп берген коллегаларыбызды чакырдык. Баарыбыз угалы, пикирлешели, оюбузду угуп, кандайдыр бир жыйынтыкка келели, жыйынтыгында бир резолюцияны кабыл алалы. Ошол резолюциянын негизинде Кыргызстанда адам
укуктарын коргоо жаатында кечиктирилип кайсы чараларды көрүшүбүз керек жөнүндө акылдашып алалы деген максатта ушул тема көтөрүлүп атат, киргизилип атат. Бизде соңку мезгилдерде шектүү болгон жаранды колу бутун кайрып, киргизе коюп, андан кийин ага күнөө артып, андан кийин далилдөө практикасы өтө катуу күч алып кетти. Эгерде сен шектүү болгон болсоң, аны кармабай туруп, биринчи ошонун күнөөсүн мойнуна коюп туруп илгери кармалчу эле го. Илгери террорист деп, же өзгөчө рецидивист деп, же өзгөчө коомго коркунуч туудурган гана инсандарды акырын барып маски шоу кылып кармап кетчү эле. Азыр биздин журналисттер да ошондой кылып кармап кетип баратпайбы? Саясатчылар да ошондой кылып кармап кетип баратпайбы? Жөнөкөй карапайым жарандар да ошондой кылып кармап кетип баратпайбы? Мына ушулардын баарын тегиз карап көрүш үчүн эртең төгөрөк стол уюштурулуп атат. Мен биздин комитетке ыраазычылык билдирем, жогорку кеңештин депутаттарынын баарына ыраазычылык билдирем. Баарыңыздар бир добуштан колдоп, февраль айынын күн тартибине киргизилген. Биздин билгенибизге караганда азыр 24 февральдарга парламентте коюлуп атат, 25-24 февральдарды деп, дагы да такталаар күнү болсо керек. Бирок ушу февраль иши каралат. Урматтуу кесиптештер, биздин комитеттин чечими боюнча төмөнкүдөй Конституциянын 23 беренеси башкаларына өз алды менен кетсин. Мына субъекттердин маалыматтык өз ара аракеттенүүсүндө зыяндуу жана кооптуу контенттен жарандардын жекече жана массалык аң сезимин корголбогону. Мына ушул маселеге Нурлан Тургунбекович биз сүйлөшкөнбүз сиз менен. Ушул кооптуу контенттен жарандардын жекече жана массалык аң сезиминин корголбогону дегенди Америка Кошмо Штаттары менен Россия Федерациясы, Кытай мамлекети эбегейсиз көп каражат менен өз элин, өз мамлекетин коргоп атат. Себеп бүгүн сөзсүз ракета жибериштин кажети болбой калды. Мамлекетти жок кылыш үчүн маалыматтык согуш биринчи планга чыкты. Кибератака деп атат. Биздин өкмөттүн жагдайы кандай экен ушул багытта? Кандай болду экен? Кандай концепциясы бар экен? Биздин Кыргызстанда иштеп аткан электрондук сайттардын бүтүндөй баары биздин мамлекеттин кызыкчылыгына жооп бербейби? Эмне үчүн башка мамлекеттер өзүнө өзү сыйлаган өлкөлөр өз мамлекетине кызыкчылыгына жооп бербеген сайттарды мана көрдүңүздөр, дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан эл аралык агентстволорду жаап салганга чейин барды. RT Россия телеканалын Америкада кече жакында Германия бүтүндөй жапты. Ага кошумча Тышкы иштер министрлиги ушундай сунуш киргизди. Deutsche Welle деген дүйнөлүк агенттик бар. Массалык маалымат каражаттары. Россия паритетном основании Deutsche Welle'ни жапты. Эмне максатта жапты? Билесиздер. А биз эмнеге жайлоого айланып калдык биз? Биздин чек аралаштагы Баткен областын карап көрүңүздөр. Ал жерде кайсы телекомпания көбүрөөк көрсөтөт? Ош, Жалал-Абад областтарын карап көрүңүздөр. Кайсы телекомпания көбүрөөк көрсөтөт? Талас областын караңыздар. Кайсы мамлекеттин телекомпаниялары басымдуулук кылат? Мына массалык маалымат каражаттарынын же маалымат коопсуздугу деген маселе ушул өлкөнүн ичинен ыдыратып бөлүү деген маселе. Бир эле улутту ар кандай топторго бөлүп, ар кандай маалымат менен камсыз кылуу. Мына ушул аң сезимине таасир кылуу деген бекеринен ушул термин кирген жок. Нетократия деген термин кирди. Нетократия деген бул баягы демократия, тирания, диктатура деген сыяктуу эле нетократия деген түшүнүк кирди. Бул интернет аркылуу башкаруу деген түшүнүк кирди дүйнөлүк масштабта. Террористтик жана экстремисттик уюмдардын өкүлдөрү тарабынан интернет тармагынын колдонуучуларынын пикири менен манипуляция жасоо Кыргызстанда гүлдөп кетти. А биз болбогон бир кичинекей нерсени ортого таштап коюп, ырылдашып бири-бирибиз менен айтышып аткан мезгилде дүйнөлүк глобализация саясатында чоң өзгөрүүлөр кетип баратат туугандар. Кыргыз Республикасынын чек арага жакын аймактарында калкка чектеш мамлекеттердин теле жана радио каналдарынын тийгизген таасири жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Ошондуктан кээ бир райондордо эгемендүүлүгүбүздү майрамдап атканда биздин президентибиз деп башка мамлекеттин президенттерин атаган окуучуларыбыз чыгып атат. Эң соңунда айтарым, мына
тиешелүү жоопкерчилик тармактык мыйзамдарда, кылмыш жаза кодексинде, укук бузуулар жөнүндөгү кодекстеринде жана башка аныкталгандыгын белгилей кетүү мындай бир абзел деп биздин комитетибиздин корутундусунда жазылып атат. Мына ошол укук бузуулардан башында эмнелер тургандыгы жана себептери жөнүндө сөз кылалы деген максатта ошол теманы көтөрүп атабыз. Эртең төгөрөк столдо биринчи кезекте баяндаманы өкмөт дагы жасабайт, баяндаманы жогорку кеңеш да жасабайт, баяндаманы жарандык коом жасайт. Жарандык коомдун пикирин өкмөт да угат, жогорку кеңеш да угат. Биз өзүбүздүн юридикалык баабызды Кудай буйрса эртең беребиз. Ошонун натыйжасында бир биргелешкен үч тараптуу аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги жана жарандык коом биригип бир резолюцияны кабыл алып, ошонун негизинде баягы массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү концепция ошол резолюцияга туш келтирели деген максатта өткөрүп атабыз.